下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放速穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Айтшы ғана. Пенсияға шыққан атқанда Жузу менен тил табыша албай, көңүлүң қалса, ачуңду менден чыгарасың ба? Мен башканы айтып отурам. Ата, чоң эне. Ата, бале болду. Эми эмне кылабыз? Агамды сакчылар кармап кетти. Атаң менен апаңды чакыр. Ата, апа. Жузу, Мөңдүр кайда? Ал эмнеге сени менен бирге келген жок? Мөңдүрүң бул жолу чоң кесепетке кабылыптыр. Абакканада 15 күн жатат окшойт. Эмне? Сакчылар 15 күндөн кийин бир жооп беребиз деди. Кырсыгай. Кылмышынан оор жеңилин карайт экен. Оор болсо эмгек менен өзгөртүүгө барат экен. Ошондо абакканадан азыр чыгара албайбызбы? Ушундай иштин эртеби кечпи болоорун сезген элем. Мен сакчы болсом, аны соттотуп, баарын келиштирип жоопко тартат элем. Ага, сизди таарынтканым эмес. Мен сизге Мөңдүрдү минтип жалжаңдатып жиберсеңиз болбойт деп айттым эле. Сакчы бөлүмчөсүндөгүлөрдүн эмне дегенин билесизби? Силердин балаңар. Эй, болду, айтпай эле коеюн. Тезинен айтсаңчы. Биздин Мөңдүр райондогу шордуулардын атаманы болуп алыптыр. Алардын ичиндеги адамдардын ар биринин өздүк аты да бар экен. Аны бир нерсе дейт экен. Эмне дечи эле? Уаң атаман. Уаң атаман. Эмне ал атаманы бекен? Уяң атаман дейби? Ал бул чөлкөмдөгү балдарга салык салчы экен. Демек бул чын турбайбы? Ал Жубарымбек эмне эле менден тартынбайт десе, көрсө бандиттерге кошулуп алган турбайбы? Азамат экен. Чын эле мыкты экен. Илгертеден жүзүбүз жарык болгон эле эми бир атаман чыкты. Мыктылыгы эмне? Эжеке, бул жолу балаңыз чынында ашырып жиберди. Сары убайымга салынбаңыз. Азыр алиги баланын аман эсен ооруканадан чыгуусун күтөлү. Мөңдүрдү камоого туура келсе, биздин да колубуздан эч нерсе келбейт. Ата, мени тосуп чыгат деп ойлоопмун. Келбей эле койсоңуз болмок эле. Билесизби, тигил Жубарымбекти мен урганым жок. Ал кача бергенде буту тайып кетип, башын дубалга уруп алды. Ага чынымды айтсам мен тийген жокмун. Эгер бир эме болсо, мени 2 жумада чыгарбас эле. Апамдын ден соолугу жакшыбы? Апаңды сурап атасыңбы? Ооба. Ата, бул эмне кылганыңыз? Апаң үчүн.
Бұл қылығыңды қойбосаң апаңның түбіне жетесің. Апам эмне болду? Кан басымы дагы жогорулап кеттиби? Сен дегенде ишкен ашын жерге қояды. Сенің түрің болса бұл. Ақмақ десе. Апа! Апа. Эч нерсе болбогон чыгарсыз. Баламай, келдиңби? Абалың жакшыбы? Апа, ден соолугуңуз жакшыбы? 2 күндөн бери кан басымым жогорулап кетти. Баламай, менин түбүмө жетким келбесе, эми шойком чыгарганыңды койчу, тилимди алчы, макулбу? Макул. Акырын десеңчи. Ага, укканыма караганда камакканага кирген адам таяк жейт дейт. Сен таяк жедиңби? Канча мыкты болгонуң менен ляу-паудай чапчаң боло албайсың. Бул жолу таяк келиштирип жеген чыгарсың. Сүйлөсөңчү. Таяк жедиңби? Айтпайсыңбы? Эсиңде болсун, Сүргү. Мени урганга эч кимдин дити барбайт. Чынбы? Десе да менден алаңдап, апамдын кан басымы жогорулап кетиптир. Ага. Өкүнгөндү билет экенсиң, дарыгердин айтуусуна чоң энем кан басымы төмөндөсө мээсине кан куюлат экен. Анын үстүнө ушул иш тууралуу атам да канча күн капаланып жүрдү. Канча күндөн бери тамакты да жакшы ичпеди. Ошондойбу? Сен алдап эмне кылам? Канча дегеним менен алардын боору өтө эмессиңби? Сарсана болбой кантесиң? Атам мага сарсана болбойт. Ал мага менин балам эмессиң. Сендей улум жок деген болчу. Ошондо көңүлүң аласыңбы? Атамдын ачууланганында айткан эмеспи? Мындай турмуштан чын эле тажап бүттүм. Анын үстүнө мен үчүн апам бир бале болуп кетсе кантем? Ошону айтпайсызбы? Ата? Ата, Маған ачыгын айт, жумушта тобуна барасыңбы же жокпу? мен ордумду базууга бербедимби? Барам десем да бара албаймын. Барууга болсо барасыңбы деп турамын. Барамын. Ата. Мантаң. Таң атпай келипсиң го. Эмне жумуштарың баарын өткөзүп бүттүң беле? Ооба. Ошону айтам да, ошондо эмне иш менен келдиңиз? Айтмакчы Жуза. Бихайдагы жумуштун дайындыгы кандай болуп атат? Сизге айттым эле го. Баардык дайындык бүттү. Материал да дайын болду. Баардык жигиттерди даярдап койдук. Негизи бүгүн бул ишке келгеним жок. Жеке өзүмдүн өтүнүчүм менен силерге келдим. Сага келдим дегеним. Демек сиздин да жеке өтүнүчүңүз барбы? Эмне жумуш? Кана айтыңыз. Лаушы. Далай жыл бирге иштедик, туурабы? Айтчы, жеке өтүнүч менен алдыңа келдим беле? Бүгүн мага сенин жардамың керек. Бул эмне дегениң? Өлөк адам эмеспиз го? Айт кана. Кандай жумуш болсо да жардамдашамын. Үйпөлөктөй айтпайсыңбы? Өзүң деле билесиң, Багузы менин ордума курулуш тобуна кирди. Айтайын дегеним, да бир сан орун берсең, мыңдыр дагы иштесе деп ойлогом. Мыңдыр бул жумушта иштебеймин дептир го? Ошону айтам. Ал макул болду. Иштейм дейби? Чынбы? Ата. Бул жолу шойкон чыгарып, сиз ачуулангандан кийин макул болгон чыгар. Бул эмне дегеним? Менин айтайын дегеним, сиз алды менен андан аныктап сурап алыңыз. Анын көңүлүнө жакпаса, буга чыдай албай көңүлсүз иштеп жүрсө, шыжыжыге сөз келбейби? Өзү да жакшы эмес. Жок, андай болбойт.
Ал жумушка киргенден кийин оюна келген жасай албайт да. Ата, сиз пенсияга чыгасыз. Аны башкара албайсыз. Мен дагы ачык айтайын, аны башкара албаймын. Муну кийин сүйлөшөлү. Маанилүү чарбамды айтып бүт элекмин мен. Мен дагы маңыздуу чарбаны айтып отурам. Мөндүр кирем десе эле кире берип бекен. Тобуздун эреже түзүмдөрү бар. Аны да өзүңүз дагы жакшы билесиз. Албетте билемин. Кылдат карап, талдап туруп иш жасаш керек. Убагында өзүм түзгөм. Лаушы, мен чын эле айлам калбады. Мындыр минтип бош жүрсө, келечегине балта чабат. Амалын таап, бул ишке кол кабыш кылбасаң болбойт. Суранам сенден. Ойбой. Курулуш тобубузга сиңирген эмгегиңиз үчүн болсо да сөзсүз жардамдашабыз. Кабатыр болбоңуз. Ошентсе да сизге ачыгын айтайын. Келгенден кийин жакшы иштесин. 1-2 күндөн кийин кетем деп жүрсө болбойт. Кабатырланба. Сөзсүз жакшы иштейт. Абдан жакшы болду. Рахмат сага, Лаушы. Келер жолу бирге үйрөнө турган нерсе болсо сөзсүз сени ыраазы кыламын. Муну айтып кантесиз? Чынбы? Лаушы кошулдубу? Кошулду. Дүйшөмбү күнү багызы менен бирге тизмек алдырса болот. Мөңдүр курулуш тобунда иштесе, мен да кабатырланбайт элем. Ойлоп көрсөм бул жашка келгенче бирөөнүн алдына барганым ушул экен. Жекишим болсо дагы Лаушуга кол косалдым. Азыр ойлосом эле кыйналып кысылам. Ага эмнесине кысыласың? Баары балабыз үчүн го. Анын үстүнө башка да амал калбады. Жумушко бүтүптүр. Мөңдүр иштебейм деп жүрбөсүн я. Ошентип эле көрсүн. Ал мурунку жолу мындай жумушту таптакыр иштебейм деген болчу. Мен чын эле кабатыр болуп турам. Кайда барасың? Андан сурап көрөйүн. Балам. Апа. Балам, сен чын эле Баузу менен бирге жумуш курулушунда иштейсиңби? Ооба. Отура кой. Балам, чыныңды айтчы. Сен курулуш тобуна барып көрүп, көңүлүңө дагы жакпай калса, иштебей коесуңбу? Ушундайбы? Балам. Апа, сиз негизи баарын билип алыпсыз го. Сенин сырыңды мен билбей каламбы? Ошентсе да балам, тилимди алчы. Ойлончу өзүң, сен эми жаш эмессиң. Азыркыга чейин туруктуу кызматың да жок. Бул жумушка киргениңе оңой болгон жок. Тилимди алчы. 2 жыл чыдап иштеп, 1-2 өнөр үйрөнүп алсаң, келечегиңе жакшы болот. Эгер тилимди албай, дагы мурунку адатыңа бассаң, менин түйүмө жетесиң. Ойбой, апа, бул эмне дегениңиз? Сөзүңүздү эки кылбайм. Чынбы? Ошондой кыласыңбы? Чынымды айтам. Чынымды айтсам, кайсы күнү курулуш тобуна барамын дейм. Атамдан коркконуман эмес, кайра сизден чочуп турам, апа. Кабатыр болбоңуз. Сиз үчүн болсо да сөзсүз жакшы иштейм. Макул, кабатырланбайм. Кабатыр болбоңуз дебедимби? Ойбой. Эмне издеп атасың? Өгүнү бир канча даана жумуш кийими менен колгап таап Баузга берген элем. Эми тигил Жубарымбекке бербесем дагы болбойт. Жубарымбек? Мөңдүрдү айтасыңбы? Андан башка ким болчу эле? Ал эми курулуш тобуна барып иштейт. Ага 1-2 нерсе таап берейин. Карачы өзүң. Тамгыруу жөнүндөгү билимдери. Бул китепти окуш керек. Дагы мына бул чапанды ага берсемби деп турамын. Муну 58-жылы Курултай сарайын салган кезде Белеке берген. Анын бул чапанды жактырарын билемин. Бул кийимди кийип алып, бир жакшы жумушчуга айланып чыга келсе,
Анда баарыбыз кубанарлык сонун иш болмок я. Вай! Сенин балаңа ушунчалык күйөрүңдү ойлобогон экенмин. Анан эме Мен тамаксызайын. Жолдоштор, эми пенсияга чыга турган кызматкерлердин сөзүн угалы. Мурунку топ башчысы Уаң Мантаң жолдошту сөз сүйлөөгө чакыралы. Кабыл алыңыздар. Жарайт. Вакыттын ушунчалык тез өтөөрүн даңк менен пенсияга чыгарымды ойлобогон экенмин. Чынымды айтсам, кайратым дагы эле кетпеген сыяктуу. Бирок жашым келип калды. Эми пенсияга чыгуудан башка амал калбаган сыяктуу. Байкасам, жаңыдан кабыл алынган жумушчулар да көп экен. Бүгүнкү жыйналыш аттандыруу жыйналышы болуп калбастан, кабыл алуу жыйналышы дегенге да болот. Мен бул жерде дагы сүйлөсөм болобу? Айта бериңиз. Курулуш тобуна келип, ушул топто эмгек кылууга келгенден кийин айтарым, эстериңиздерде болсун. Адам өмүрүндө баш кошуу менен үй салуу айрыкча маңыздуу жумуш. Жакшы жар тапсаң, багың жанып, көшөгөнгө көрөт. Ал башпаанаң жайлуу болсо, жаның жай алат. Бул сөзүңө караганда ажырашууга болбойт дегениңби? Ошондойбу? Барыңар кунт коюп уксаңыздар. Биязы, сиздер да Бейжиңдин эжелки тургунусуздар. Ата журтуңар дегенге болот. Бейжиңдиктердин эрежесин атаңсага сөзсүз айткан болуш керек. Шенбесеңиздер сурап көрсөңөр болот. Бейжиңдиктердин арасында кыңк этсе ажырашамын деп чыга тургандардын канчасы бар, ия? Баарың тең үй бүлөсүн берекесин ойлойт. Бактылуу жан уядан ажырашкандан кийин чамгарагы ойрондола түшөт. Мындан өткөн шордуулук болбойт. Үй салуу укмуштай планды керек кылган чарба. Бир үй салуу, бир үй бүлө курган менен тең. Букаранын конушу жайлуу болсо гана сар санаага батпай турмуш кечирет. Баш кошуп урпак улана берет. Ошондуктан курулуш тобундагылардын эң башкы милдети курулуштун сапатына кепил берүү. Эч кандай кынтык кетиргенге болбойт. Эски жасалганы талкалоого болбойт. Жумушта эр азаматтар жоопкерчилик менен кылдат болушубуз керек. Убакытка көңүл бөлүңүз. Эмне? Ката кетирдимби? Жакпай калдымбы? Андай эмес. Жок, андай эмес. Ал эмне дегениңиз? Жолдоштор, мурунку улуу башчы маанилүү түйүндөрдү айтып жатат. Мунун баары маданият зор төңкөрүшүндө касиетин жое баштаган. Мойнубуздан арыла баштаган. Эми кайрадан калыбына келе баштаган акыйкат. Чынымды айтсам, канча уксам да тажабаймын. Кантсе да бул киши сыяктуу улуу жолдоштор азайып баратат. Аларды мындай таалимин уккандар негиз азайып кетти. Бул адамдардын кадырына жете албадыкпы? Капа болбоңуздар. Мен бир аз айтайын дегеним, жолдоштор. Мындан кийин бул сөздөрүмдү толук түшүнөрүңүздөргө ишенемин. Кол чаап коюңуздар. Бул киши сөзүн улантсын. Жарайт. Ак сөз. Көңүлүңүздөргө туура келсе сөзүмдү улантайын. Жарайт. Жана кай жерден токтодум эле? Өзүң ойлочу. Балабыз жумушка орношту. Мен пенсияга чыктым. Эми бири-бирибизди тиктешип отурабыз.
Эми билдиңби? Менимче мамилебизди дурустап алсак жөн сыяктуу. Бул сөзүң кулагыма майдай жакты. Менин алдымда күнөөлүү экениңди биле турган болдуң. Мен бул жагын айткан жокмун. Убагында менден катачылык кетти. Сенин да кемчилигиң аз эмес. Мен айтайын дегеним мурунку көңүлсүз иштерди мүмкүн болушунча унутуп койсок. Менде эмне каталык бар? Айтчы гана. Лаушиянын ишин менден көрөсүңбү? Лаушиянын ишин кое турсак кантет. Мен айтайын дегенде мындан кийин экөөбүз тең кечиримдүү бололу. Ошондо үй бүлөбүз берекелүү болот. Көңүлгө тие турган сөздү азыраак сүйлөйлү. Лаушы туура айтат. Аялы күйөөсү берекелүү болуп, бири-бирине урматтоо пайда болот. Сен урматтоо, тең болууну билесиңби деги? Эми түшүнүп атканымда. Сен мурун акча таап, силерди багып жатамын дечи элең. Баягыда кишини акча коротуп коем деп, кара жемеңе калбадыңбы? Сен чачыңды кыскартканыңды айтасыңбы? Аны айтууга оозуң кантип барат? Ошончо акча жумшап, чачыңды бурмалап турсың, кантип ич оорутпаймын. Келбетимди өзгөрткүм келди. Сага жакпаса, өзүмө жагат. Сен сулуулуктун сыры эмне экенин билбейт экенсиң. Ишенбесең барып күзгүдөн өзүңдү бир карачы. Билемин. Мени жактырбай жүргөн чыгарсың. Сыртта өңдүү бою жеткендер көп жүрөт. Ошолордон бирөөнү таап ал. Бети жок келе соом. Чаш жасатканга ошончо акча кетирсең, эмне жак келет? Сырың белгилүү болду. Сен майдачылыгыңды кое албайт экенсиң. Кыңк этсе болду, кыйкырып чыга келесиң. Пенсияга чыккандан кийин башкага чамаң жетпей, болгон ачууңду менден алган жүрөсүңбү? Сага короткон кайран сөз. Мага кыйкыра бербей өзүңдү карачы. Анда кеттик. Макул. Жузы. Ушул 40 нече адам жетет деп ойлойсуңбу? Алаңдаба. Адам аздык кылбайт. Бакчада иштеген жумуш болгондуктан жумуштан жайыраак түссөк да болот. Чын эле. Туура. Тобубузда реформа жаралды. Кошумча жумуш иштесе, иштегениңе карай акыла турган келишим бар. Кошумча жумуш иштөөчүлөрдүн баары туура көрөт. Кеттик. Токтой тургула. Жузы. Бүгүн жумуш баштай турганыңарды атаң айттыңбы? Жок. Баштапкы жумуштарга аралашты. Кандай иштөө жөнүндө пикир алдык. Эми ал кишиге айтып эмне кылабыз? Мындай десең болбойт. Атаң топтун акылман эмеспи? Акылман болгондон кийин керектүү кезде жөнүн сурайбыз. Бул жолу кулак кагыш кылган жокмун. Шишужи, биз кеттик. Жүргүлө. Кеттик. Малтаң. Кайда барасыңар? Ата дагы келипсиз го. Бул эмне дегениң? Келгеним жакшы болуп туруп, болбосо мени ээрчитпей кетип калмак элеңер. Пенсияга чыкпадыңызбы? Узатуу жыйналышы да бүтпөдү. Эми үйдө отура бербейсизби? Эмнеге келип атасыз? Айтмакчы. Жүз айтчы гана. Бекайдагы 10 канча жумуш ордунда сыртта иштейсиңер. Жумушчулар бытыраңкы. Ошондо кандай орноштурдуң? Бул түрүңө карачы. Чийгилигиң чыгып турат. Ишкердей ой жүгүртпөгөнүңдү билген элем. Негизи топ башчылардын бардыгын чакыргыла. Аттанардан мурун тапшырма, жумуш бар. Ата. Чакыр дегенден кийин чакырбайсыңбы? Мен азыр силердин акылманыңармын. Бар тез. Макул. Азыр эле барып чакырайын. Ага, токтоңуз. Бекайдагы жумушка туура жетекчилик кылып, ойдогудай аткара албасам, жазам тартууга даярмын. Жүргүлө. Токтогула. Бул канткениңиз ата, аябай ашырып жиберген жоксузбу? Азыр топтун башчысы менмин. Сиз пенсияга чыккансыз. Эми сөзүңүз өтпөйт. Аябай ашыкча сүйлөйсүң го? Туурасын айтып турамын. Мындай болсун. Бүгүн Шишужинин жана баарыңардын алдыңарда айтчумду айтып алайын. Мурун мени көзгө илбейсиз. Мейли, баарына көндүм. Ошентсе да мындан кийин бул арада менин айтканым эсеп. Топчуң эскирген экен. Мени менен үзөңгү согуштурайын деген экенсиң. Кандай оюм жок. Айтайын дегеним, минте берсеңиз мен дагы милдетимди аткарууга алсызмын. Болду, иштеймин. Жузы. Атаңды беттен алганыңды кой. Шишужи, өзүңүз да көрдүңүз.
Негизи менин айтканымды укпайт. Дагы да өзү башкармакчы. Ошондо атамдыкы туурабы? Мына бул бейкайдагы жумуш сырса бир-эки чаласы чыгып калабы деп коркуп атпайынбы? Сизге рахмат айтайын. Көңүлүңүзгө рахмат. Айтыңызчы, кана. Мага качанга чейин көз кулак болосуз. Баары бир өзүмдүн жумушумду өзүм ыңгайлаштырамын. Анын үстүнө мен да иштин жөнүн билип калдым. Кичине кезимден бери сизден көп нерсени үйрөндүм. Курулушка тиешелүү иштин баарын дегендей. Билип кетпесем дагы өзүмдүн сырымды, өзүмдүн кырымды билем. Бул жумуштун сиз болбосоңуз дагы ойдогудай жасай алам. Ваң топ башчысы. Ашыкча сүйлөйсүң го. Мындай болсун. 4 кара көз түгөл турганда сиз менен айтышпайын. Жумушчуларды бул жолу өзүм баштап барам. Бейкайдагы жумуштан кемчилик кетсе, мындан кийин сиздин айтканыңыз боюнча жүрөм. Сөзүңүзгө кулак саламын. Өзүң айттың. Айтканыма турамын. Бирок жумушту ойдогудай аткарсам, мындан кийин менин жумушума аралашчу болбоңуз. Айтканыңдай болсун. Кеттик. Ушинтип кетип калабы? Лаушы, айтчы кана. Бейкайдагы жумушка ошондо мен аралашпай каламбы? Аттиң мантаң. Карлыкка моюн салсаңчы. Анын үстүнө сен минте берсең, жаштардын жумушуна кедерги болбойсуңбу? Эки колум алдыма сыйбай баратат. Анын үстүнө талай жылдан бери жөндүү жумуш ыңгай болбоду. Айта берсем мунагы өпкөлөргө ишеним арта албай турам. Сен түшүнөмүн. Айтканың орунду. Ошентсе да сен жаштарды түшүнүшүң керек. Ушундай болсун. Кайта бер. Бейкайга жумушка барам деп кеткен элең го. Эмнеге кайра келдиң? Билдим. Сени алдаштырып, кайтарып жиберген турбайбы? Жүзү деген бок мурун бир нече жыл топ башчы болгонго терисине сыйбай калыптыр. Менин өзүмдү боюна жолотор эмес. Көпчүлүктүн алдында мени беттешүүгө чейин барды. Абайлап аяга алданып кала жаздадым. Эми өкүнүп отурамын. Түшүнүктүү болду. Сен Жузунун жинине тийген экенсиң. Эсиңдеби? Бир нече жылдын алдында Жузунун апасына катуураак сүйлөймүн деп андан кагуу жегенмин. Жооштон жоон чыгат деген ушул. Эми үйдөн аттап чыгуучу болбо. Анын жинине тие бербе. Сен эмнени билесиң? Мен эч нерсе билбейт деп ойлойсуңбу? Жузудан баарын уккам. 2 жылдан бери сакалыңды пулдап, аны адам катары көрбөпсүң эй. Пенсияга чыккандан кийин да ага барып кыр көрсөтөсүң. Ал ачууланбай кантсин? Сенин оюңча мен бул жерге камалып отурушум керекпи? Ичиң бышса да башка амал жок. Жубарымбек жумуштан бир нерсе чыгарсынчы. Сазайын кантип таттырар экенмин. Ата, Бейкайдагы курулушту текшерип өткөзүп алдыңыз. Кандай экен? Пикир билдириңиз. Эмнеге сүйлөйсүз? Жасаган жумушубуздун бир маселе таап алдыңызбы? Мылжыйган түрүн карап кой. Бейкайдагы жумуш кол күч менен гана жасай турган анча-мынча жумуш экен. Чоңураак жумуш болсо, мындай саатыны баспас элем. Экөө башка иш. Сөзүңүзгө турасызбы? Жокпу, айтыңыз, кана.
Жарайт, укмуш экенсиң. Мындан кийин бул жерге чакырсаң да басып келбеймин. Мантаң. Токтой тур. Кеттің Қайда барасың? Топ башчысы. Мыкты экенсиң. Көңүлүң жай таптыбы? Атаңа таптакыр жаның ачып айткен. Бул эмне дегенсиз? Ойлоп көрчү. Атаң жумуштан колу бошоп көргөн жок. Эми мынтип жумушсуз калса. Ага оңой болобу? Ата. Келиңиз. Ата. Коюңуз болду. Ачууланбаңыз. Сизге тамашалаган эмеспи. Эмне чын эле таанып калдыңызбы? А? Мени тамашаладыңбы? Демек бул тамаша экен да. Я. Сенин кылыгың сакалыма жабырашкандык эмеспи? Ой ата. Ата дебегиниң мени. Мындан кийин жол көрсөткүдөй болгонум мага. Минтпеңиз, мени жиниме тийген сөзүңүз эмеспи? Менде башка ой жок. Айтайын дегеним, мен да кырыкты кыркаладым. Курулуш тобунун жумушуна аралашканыма сиз менен талашканым кызык үчүн эмеспи? Бүгүн сизге муну айтайын деп келдим. Сиз курулуш тобунун белдүү акылманы болдуңуз. Баргыңыз келсе, кайсыл убакта барсаңыз да болот. Ошентсе да ата. Сөздүн башын ачып алайын. Көпчүлүктүн алдында менин бетимди сыйлаңыз. Көптү көргөн адамсыз. Мындан кийин иштерибиз ушундай болсун. Болду, эми токтот сөзүңдү. Эл журттун алдында мени менен талашып, уятка калтырдың. Ойлоп көрчү, мен эми курулуш тобуна кайсы бетим менен барамын? Койсоңчу эми. Жузу бутуңа жыгылып. Кечирим сурап турат го. Эми эмнеге кыйкырасың? Кечирим сурап турган жок. Анын максаты орундалды. Мени шылдың кылгысы келип атат. Ата, айтарымдын баарын айттым. Кандай ойлосоңуз өз эркиңиз. Эми сизге маанилүү жумушту айтайын. Маанилүү жумушуң барбы? Уулуңуз менен небереңиздин жумушу маанилүү эмеспи? Баузу менен Мүндүрдү жумушун ыңгайлаштырдым. Баары сиздин айтканыңыз боюнча орноштурдум. Баузу сырчылыкка иштеди, Мүндүр там курууга орноштурдум. Туурабы? Ия. Демек Баузу сырчылыкка иштеп, Мүндүр кышкынагыч болобу? Бул оор жумуш эмеспи? Там курууга иштесе эмне болуптур? Мен да убагында там куруучу болгом. Баузу ал жаш. Ал эми Мүндүр тепсе темирди үзөт. Баузу куруу жумушун жооптен го. Анын биз менен жылдысы каршы. Ал эми Мүндүргө тырмагын батырбай калабы? Апа, кабатыр болбоңуз. Мен турганда тырмагым батыра албайт. Бул сөзүңдүн жөнү бар. Ошентсе да кабатыр болуп турам. Ата, сабырдуу болуңуз. Кана, алып жиберели. Болгула тез. Мүндүрдүн сырткы келбетине карап, күчтүү жигит чыгар деп жүрчү элем. Болой тез. Ылайы үргүлбөй калды окшойт. Сен айтып турамын, угуп атасыңбы? Эмне көзүңдү ала айтасың? Сен айтып коеюн. Бүгүн сенин айыңдан жумуш убактысы кечең десе, бул айдагы сыйлык акчаңды кармап каламын. Алдагы көзүң менен атканыңды кой. Бул жердин кожоюну менмин. Менин айтканым эсеп, айтканымды аткарасың. Талабыма көнөсүң.
Менин эмге какымды кармайсыңбы? Ушунча көп адам жүрсө, жалгыз мен гана лай ташыймбы? Канакей, мыкты болсоң өзүң ташып көрчү. Кана. Ой, моуну карап кой. Сен улууларды урматтаганды билбейсиңби? Тил тизгенге чейин бардыңбы? Тилдедим. Эмне болот? Сага андан артык эмне керек? Мына мунун кичилигин карап кой. Эмне? Мени менен мелдешесиңби? Эсиңде болсун Жубарымбек. Мен бул группанын башчысымын. Сен көп болсо кол астымда бок мурундун бирөөсүң. Сени мен башкарамын. Уруша тургандай жөнүң жок, билдиңби? Анын үстүнө атаң менин курдашым. Жашың боюнча мени ага дешиң керек. Кейпиңе карачы. Эй, сага айтып коеюн. Сөзүңдүн да чеги болот. Мындай мен өзүңдү мага көрсөтпө. Айтканыңа көнүп, айдаганыңа жүрө албаймын. Көп көл экенсиң. Бүгүн бир танооңду келиштирип тартып коеюн. Эсиңде болсун. Айткандын да чеги болот. Тарт колуңду, угуп атасыңбы? Мен атамды абакка каматтың. Шиябагай сен найган көз жумду. Эмне урасыңбы? Ур, кыйын болсоң гана уруп көрчү, кана. Урбайсыңбы? Ур гана. Таңды таанытып койсомбу дейм. Ойбай, миңдир адам урду. Миңдир адам урду. Миңдир адам урду. Тарт колуңду. Шөже, муну караңызчы. Мени урмакчы. Таш кирпич менен мени урмакчы болду. Муңдур. Ташта колуңда кирпичти. Ташта аллагына. Атай. Токтот сөзүңдү. Бас менен. Карап кой муну. Эмне карайсыңар? Жумушуңарга баргыла. Жубарымбек. Сага да кезек келет. Ата, бүгүн жыян группа башчысы аябай мактаганда өзүмдү ыңгайсыз сездим. Чынымды айтсам, мен да андай тажрыйбалуу эмесмин. Жумушка эми киришип үйрөнүүдөмүн. Буюрса ата кесибин үйрөнүп жакшы иштейм. Өз алдыңча иштедиңби? Ооба. Азаматым десе. Ай, аны мен да билемин. Сырдаганын эмнеси кыйын? Бир гана адамдын колун байлаганы болбосо. Көрдүңбү? Ооба, туура айтасыз чоң эне. Группа башчысы дагы ушундай деген. Ал адамдын айтуусунда жаңыдан келгендер майда чүйдөлөр менен алаксып, негизги жумуштун эбин келтире албайт экен. Мен да карап отурбадым. Бош убактымда устатымдын кыймылын кылт эттирбей жакшылап карачумун. Ошентип жүрүп үйрөнүп алдым. Бүгүн мен жасап көрөйүн. Баасын бериңиз деген элем. Ал киши макул болду. Натыйжасында кандай болгонун билесизби? Жасаган жумушумду көрүп устатым таң калып карап отуруп калды. Жигитим, бул жумушту чындыгында жакшы жасадың деди. Карачы, өзүң уктуңбу? Талап туган Нуржайыт деген ушул. Силердин жанагы жыяң деген устатыңдын боёкчулук өнөрү эң сонун. Туура айтасыз. Эгер ал сени шакирт кылса, анда сенин багыңдын жанганы дей бер. Ата, сизге чынымды айтайын. Ал адамга шакирт болууну мен дагы тилеп жүргөн болчумун. Болбосо ал адамдын алдында өзүмдү көрсөтүп кантемин. Ата, кабатыр болбоңуз. Жыяң устат дагы менин өнөрүмдү жактырып калды. Жыяң устатыңдын боёкчулук өнөрүнөн тышкары дагы сүрөттү жакшы тартат. Туура айтасыз. Сүрөт тартууну айтсак, курулуш чөйрөсүндө сүрөтчүлүктүн өзү улуу өнөр. Сен боёкчулукту үйрөнүп алгандан кийин сүрөт тартууну дагы берле үйрөнсөң болот. Ата, менин оюм дагы ушул. Бала кезимден сүрөт тартууга кызыгамын. Анан өзүңүз да билесиз. Ата, кабатырланмаңыз. Жыяң устаттын өнөрүн толук эле үйрөнүп аламын. Жарайсың балам. Түштү ою салууну да мен сага үйрөтүп койсом кандай дейсиң? Чынбы? Шенбесең чоң энеңден сурап көр. Убагында ою салууну да берлип үйрөнгөн болчумун. Сурап көр. Ошондой. Жакшы болду. Ата, анда мага үйрөтүңүз. Чай ичип отуруңуз. Кана. Баузуга да жакшыраак үйрөтүп кой. Көйгөйүңдөн арыласың. Жакшылап үйрөт.
Мүндүр бол. Бул Ата, апа. Балам, ата, бул жерде сиз тамагыңып жүрөсүзбү? Iya. Мындай амалыңды токтот. Кой ары. Ата. Убагында өзүңүз Мүндүрдүн тобундагы кызмат абалын мага үзбөй кулак кагыш кылып тур дебедиңиз беле? Эсиңизде чыгар. Анда сизге айтайын. Бүгүн түштөн кийин Мүндүр Бияуз экөө кармашып кала жазаптыр. чынбы? Чын айтам. Апа, ардактуу уулуңуз эки ооз сөзгө келбей, Бияузуну таяктап сабап сала жазаптыр. Эй, ата, агам турбаган чыгарсыз. Куюшканга кыпчылбай жөнөтүр. Эмне эле элди дүрбөтөсүз? Ага, эмне деген тоң моюн элеңиз? Азыр эле мага айтып бердиңиз эле го. Мен да каталыгымды мойнума алдым. Үйгө келип дагы табалаганыңыз кандай? Мунуңду мага айтпа, мага кыйкырба. Кимден көрөсүң? Мен күнөөлүүмүнбү? Колумдан келери чамалуу. Ашып ташып турган эч нерсем жок. Сени башкара албайт экенмин. Тобузда орун жетиштүү. Сендей ханзаданы кабыл албайт. Каалаган жериңден таап ал. Мындан ары менин башымды оорутпа. Апамдын ден соолугунан эмне коркпойсуңбу? Аны билсең, эс акылыңды жийип жүрбөйт белең кичине. Ай, болду. Болду эми. Токтоткула. Чай ичкил. Агаң туура айтат. Ал байкуш, Бияузу сага эмне кылды? Жумушчу болсоң да. Эркелигиңди дагы эле кое албадыңбы? Апа, ал Шияб агайдын түбүнө жетти. Эми келип мени кысымга алганда чыдай албадым. Ошентсе да сөзүн ачыгын айтсак, ага эч нерсе кылган жокмун. Бир аз коркутуп койдум. Эч нерсе болбодубу? Дардалаңдагандай деле эч нерсе кылган жокмун. Балам, эсиңдеби? Жумушка чыккан алгачкы күнү сага калк сарайынан салганда мага берген жумушчу кийими менен керектүү материалдарды берген элем. Жакшылап тапшыргам. Балам, сенин эркелигиң үйдө болсун. Ал Бияуздун өнөрү өзүндө бар. Мейли кандай абал болсо да анын кол астында чыдап иште. Өнөрүн үйрөнүп ал дедим го. Ата, жумушка баргандан бери кыйналып келдим. Бирок ал баарын атайын жасады. Көзүм жетти. Ал мага баары бир жакшылык кылбайт. Айттым эле го. Улагында Бияузунун группасына бөлбөө керек эле. Муну сага эрте айтпадымбы? Ошондой, ата. Шишуриге дагы айтып көрүңүз. Мени башка жумушка которсун. Бияузунун кашында тура албайм. Сага айтып коеюн. Мен айткандай болот.